ушул жерден мына суроолорго жооп берип баштайын. Себеби биздин ой көз караштардагы ушул суроолордо камтылышы мүмкүн. Биринчи, Баткенге казино тууралуу көз карашыңыз. Казино тууралуу Баткенге эмес, бүтүндөй жер жүзү казиного каршымын. Казино бул жакшылыкка алып келбейт. Эмнеге ошол байыган инсандар иш ордун ачпайт деп. А тойканаларды ким курат анда? Казинолорго даярданып отурушат азыр, акчасын баарын басып, катта уруксат берип берсе, ошо казинолорду мен биринчи салсам деп. Биздин кыргыз касиеттүү жерибизде казинонун жыты да болбош керек. Биз ошон үчүн күрөшөбүз. Бул нерсе жакшылыкка алып келбейт. Арам менен келген жерде береке болбойт, туугандар. Биз каршы добуш беребиз. Биздин үнүбүз акырында ушуга жетпей калат. Биз сезип атабыз, көпчүлүк менен жеңилебиз. Ошондуктан жанагы динди аралаштырбагыла деп айтып аткандарды кээделер намазга асылып атат, башкага асылып атат. Ушуну жөн койгула, азаматтар, жөн койгула. Ар бирибиз өзүбүздүн ишенимибиз менен кете берели. Бирок ушундай деген сөз бар. Жамандыкты, арамдыкты көрүп турган болсоң, колуң менен токтот дейт. Кол менен токтотконго күчүбүз жетпей атат. Сөзүң менен токтот дейт. Сөз менен да күчүбүз жетпей атат. Ошол кездеки ушундай былык иштерди жасагандардын баарын баатыр кылып көтөргөн заман келатат. Иосиф Сталин айткандай, ал жуугундулардын баарын тарыхтын улуу шамалы ордун алып барып коюп келатат, акырындап баардыгын. Бул иштер дагы чыгат бүгүн болбосо эртең. Мен сиздерге кайрылам, урматтуу кесиптештер. Келиңиздер, кыргыздын каада салты бар, айланайындар. Эч качан кумарга жакындаба дейт. Кумар жакшылыкка алып келбейт дейт. Эч качан жакшылык келбейт. Мүмкүн канча бир миллиардтарды айта берет, Акылбек Жапаровдун оозунан чыкканда эле миллиард чыгат, миллион чыкпайт. Келбейт ал акча. Мына Филиппинди мисал келтирди, Таиландты мисал келтирди. Өзүңүздөр көрүп атасыздар го. Ошол болбогон, жарыбаган акчаны алабыз деп бир апаатка калып калуу коркунучунан этият бололу деп атабыз биз. Кайырчынын куржуну толбойт дейт. Арам түшкөн жерге береке болбойт дейт, берекет болбойт дейт. Кеп акчанын көптүгүндө аздыгында эмес, кеп ошонун берекесинде, туугандар. Кедей киши кедейлигинен кедей эмес дейт, тойбогондугунан кедей дейт. Ошондуктан биз позициябызды ачыктан ачык билдирдик, айттык, кумарсыз Кыргызстан болуш керек. Кумарканасы жок, сойкуканасы жок, ууруканасы жок, жетимканасы жок Кыргызстанга барышыбыз керек, айланышыбыз керек ошого. Көрүнгөн шылтоолорду айтканды бир аз токтотушубуз керек. Эгер акча издеп табабыз деген болсок, аябай көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Кээ бир азаматтар болгон ушул жерде улуттук банкты башкарып туруп, вице-премьер болуп туруп, баңгизатты легалдаштыралы, туристтин баары Кыргызстанга келет деп дагы сунуш киргизген азаматтарды көргөнбүз. Болбойт го эми, уят го. Жетишет го, биз тарыхтан көрдүк го. Эмне үчүн ушуну токтотууга алып барды? Жанагы өзүн өзү өлтүрүүлөр, ажырашуулар көбөйүп кеткендиктин кесепетинен адистер кайрылып, аксакалдар кайрылып, ушул ишти 11-жылы токтотууга мажбур болгонбуз, айланайындар. Биздин пикирибиз ушундай. Эгерде микрофонуңарды өчүрөбүз, компьютериңарды өчүрөбүз, өчүрүп каалагандай кабыл алып кете беребиз десеңиздер, анда өчүргүлө. Ага да макулбуз. Өчүрүп коюп туруп, каалаган добушту берип кете бергиле. Бирок баягы регламент деп кайра-кайра айтып аткандан кийин бүгүн чечим кабыл алган болсок, ошол регламентти, ошол конституцияны одоно түрдө бузган биз болобуз биринчи кезекте. Бузуу менен кабыл алган чечим болуп калат. Рахмат.